Быйыл биринчи улуттук көчмөндөр оюну Талас облусунда өткөрүлөт. Ага даярдыктар көрүлүп, ыктыярчыларды кабыл алуу башталды. Бүгүн Талас мамлекеттик университетинин студенттери менен жолугушуу болуп, ыктыярчылар кандай болуусу керек, эмне иштерди аткаруусу тууралуу түшүндүрмө берилди. Аталган иш-чарага жалпысынан 1,5 миңдей ыктыярчы тартылат. Уюштуруучулар тарабынан учурда окуу жайларда студенттер менен жолугушуулар жүргүзүлүүдө. Сөз кабарчыбызда. Көчмөндөр оюндарынын алкагында улуттук баалуулуктарды, каада салттарды көрсөтүүгө өбөлгө түзүлөт. Бул багытта студенттер да өз салымдарын кошууга бел байлашкан. Алар өз алдынча даярдыктарды көрүп, тил үйрөнүп жаткан чагы. Бүгүн ыктыярчылардын аткаруучу иштери боюнча кенен маалымат алышты. Талас мамлекеттик университетинде өткөн жолугушууда студенттер өздөрүнө кызык болгон суроолорун берип, жооп ала алышты. Алардын арасында ыктыярчы болуп иштөөгө ашыгып жаткандары бар. Алар чет жактагы өз тааныштарында көчмөндөр оюнуна чакырып, көрүнүктүү жерлер менен тааныштырсак дешет. Ушу волонтерлорду даярдап, азыртадан ишке аракет кылып, өзүбүздүн меймандостугубузду үйрөтүп алсак, алар кайра бизге келет да, эмки жылыча бул мындай жери бар экен, кооз жери бар экен. Мисалы көп эле чет өлкөлүктөр менен, мисалы мен көрүп түрктөр менен сүйлөшөм, аларга биздин ушу Маназордо, анан Бешташ биздин эс алуу коркундарыбыз аябай кызык да, көргөнүбүз. Алар интернеттен гана жазап, ошол көрүп эле жүргөн нерселерине кызыгып жүрүшөт. Анан эгер эми ушул эме менен келип, ошол биздин Кыргызстанды көрүп кетет деп бирок азыр мен өзүм волонтер болуп баштагандан баштап мен эми ошо түрктөрдү өзүбүздүн мамлекетке чакырганга аракет кылам, көчмөндөр оюну болуп деп. Көчмөндөр оюндарын өткөрүүдө ыктыярчылардын орду чоң. Алар ар тараптуу иш-чараны өткөрүүгө көмөктөшөт. Учурда ар бир окуу жайга барып, студенттер менен жолугушуулар өткөрүлүүдө. Андыктан тил билген, лидерлик сапатка ээ болгон студенттер ыктыярчы болуп иштөөгө болот. Уюштуруучулар тарабынан студенттерге буга чейин ыктыярчылар аткарган иштер да видео тасмада көрсөтүлдү. Бул алардын ыктыярчы болууга кызыгуусун арттырат. Улуттук көчмөндөр оюнун өткөрүүдө бул жерде ыктыярчылардын ролу абдан чоң болот. Себеби дегенде мурдагы 1, 2, 3 дүнөлүк көчмөндөр оюндарына дагы 1000ден ашык ыктыярчылар иш алып барган. Мына улуттук көчмөндөр оюндарына дагы 1000ден ашык ыктыярчылар сөзсүз түрдө бизге жардам иретине керек болот. Ыктыярчылардын негизги багыты бул ошол келген конокторду, келген спортсмендерди жалпы эле оюндун башталышынан аягына чейин баягы ачылыш, жабылыш аземине дагы ыктыярчылардын жардамы сөзсүз түрдө керек болот да. Анан азыркы учурда биз ыктыярчыларды баягы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, андан сырткары оюнга жакын калганда азыр биз пландын негизинде ыктыярчыларды окутуп баштайбыз. Мында келгендер алгач ыктыярчы эмне экенин кенен түшүнүү керек дейт студенттер. Ыктыярчылар өз эрки менен иштөөсү абзел. Бул багытта аларга көрсөтүлгөн видео тасмада жакындан түшүнүүгө жардам берди. Биринчи улуттук көчмөндөр оюну жогорку деңгээлде өткөрүүдө өз салымдарын кошуу студенттердин негизги милдети. Аткарган жумуштарына акы төлөнбөсө да, өз ыктыярлары менен патриоттук сезими ойгонгон жаштар иштешүүгө даяр экенин билдиришти. Ыктыярчы деген бул өз макулдугу менен, өз ой толгоосу менен туура деп чечип, өзүнүн ошо улуттук маданиятына же болбосо жарандык укуктан бир аз да болсо кандай десем, өзүнүн мекенинин өнүгүшүнө салым кошууга өзүнүн ыктыярчылыгын берген, макулдугун берген адамдар бул ыктыярчы болот да. Ыктыярчы болуу менен биз кандайдыр бир талаптарды толук кандуу аткаруу менен биз өзүбүздүн ыктыярчылык ишибизди алып бара алабыз. Ыктыярчы болобуз деген студенттердин саны көбөйүүдө да. Анткени бир аз да болсо стимул алышты да, аларчы стимул алышты. Жана биз өзүбүз ыктыярчы болуу менен башкаларга да үлгү көрсөтө алдык да. Биринчи улуттук көчмөндөр оюну алгач ирет Талас жергесинде өткөрүлүп жаткандыктан ыктыярчыларды даярдоо азыртан башталган. Ага жалпысынан 1500дөй жаштар тартылуусу керек. Андыктан орто окуу жайлардан 100-300 студент тартылса, жогорку окуу жайдан 600гө чейин студенттер ыктыярчы болот. Ал эми аларды окутуу август айынан башталышы күтүлүүдө. Жумагүл Закирова, Сүймөнкул Айтматов, Талас шаары.